Саламатсызбы? Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо улантат. Алдыдагы убакыт ичинде Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Ошентип 4 жылда бир өтчү Орусиядагы футбол боюнча дүйнө чемпионаты албетте дүйнө коомчулугунун бүйүрүн кызытып турган учур. Бүгүн биз мына ушул алкактан алганда кыргыз футболун кантип атаандаштык алып чыга алабыз деген теманын тегерегинде сөз кылганы турабыз. Биздин студияны меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Алар футбол федерациясынын вице-президенти, Дордой футбол клубунун президенти Аскар Салымбеков. Саламатсызбы? Кыргызстандын футзал ассоциациясынын президенти Медет Букуев. Саламатсызбы, Медет мырза? Студиябызга кош келипсиздер. Мына Медет мырза, сиз дагы, Аскар мырза, мына сиз дагы биз билгени ушул дүйнөнүн 32 өлкөсүнөн келген командалар атсалышып жаткан бул футбол оюнуна жеринен көз салуу үчүн барып келгендигиңиздерден кабарыбыз бар. Анан канча күн болдуңуздар? Кайсы өлкөлөрдүн беттештерине күбө боло алдыңыздар? Ошондон баштайлычы. Аскар мырза. Эми мен футбол федерациясынын вице-президенти катары ФИФАнын конгрессине катышып келдик. Ар бир дүйнөнүн чемпионаты болордо 4 жылдын алдында ошол болуп аткан мамлекетте ошол борборунда конгресс өтөт. Конгресске катышып, анан кийин конгресстен кийин биз эмеге ошол ачылышына катышабыз. Ачылышында быйыл Орусия менен Сауд Аравиясы ойноп, анан баягы күтүлбөгөн жерден элечи Россия. Ошо группадагы оюндарын жакшы оюн көрсөтүп, группадан чыгышпадыбы. Ошондой анан конгрессте маселелер каралат, ФИФАнын бюджети каралат, жаңы мамлекеттер кабыл алынат. Азыр 210 мамлекет бар. Эң чоң көп өкүлү бар федерация бул футбол. Футбол бул спорт. Дүйнөдөгү номер 1 спорт. Кандай уюштурулган? Ушул конгресстеги мындай эң маанилүү бир маселе бул 26-жыл кайсы мамлекеттерде болот деген футбол чемпионаты дүйнөлүк. Бул маселе чечилди. Бул жерде Марокко бир жагынан, экинчи жагынан 3 мамлекет. Америка континентинен Америка Кошмо Штаттары, Мексика, Канада 3 мамлекетти койгон. Анан эми алар өтө чоң өнүккөн мамлекеттер. Америка, Канада, Мексика. Анан алар жеңишти. Марокко эмки дагы катышышы мүмкүн, эмки конгрессте дагы 30-жылга. Эми ошо 30-жылга Кытай коет деген ой бар. Кытайлар коюп, 30-жылда Кытай дүйнөлүк футбол державасына айланышына киргенге ошондой маселе коюлган. Мамлекеттик деңгээлде Си Цзиньпин өзүнүн футбол программасын ушуну бекитип берди азыр Кытайгачы. Азыр миңдеген адыр спорт мектептери ачылып атат, миңдеген футболисттер алынып атат, миңдеген тренерлер чакырылып атат. Ушундай маселелер каралды. Анан эми дүйнөнүн чемпионатын Россия өтө катуу даярданып, ушунчалык эң жогорку деңгээлде жана шаарлары, стадиондору, инфраструктурасы, эл дагы өсүнчө өскөрүлүп, эле баягы күлүп жайнап жүргөн эле баягы россияндыктар. Анын ичинде биздин мекендештерибиз жүрөт, миллион мекендештерибиз аса жыргап аткан кези футбол көрүшүп. Медет мырза, сиз дагы барып келдиңиз да, кандай уюштурулуптур? Бул 11 12 шаарында жаңы стадиондор курулган экен да, Орусиянын. Сиз канча оюнду көргөнгө мүмкүнчүлүк алдыңыз? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен сөзүмдүн башында аскам айтып өтпөдү. Түздөн түз кесипкөй катары, түздөн түз тиешеси бар киши катары ичтен футболдун. Мен эми жакшы кыргыздын бир жакшы сөзү бар эмеспи? Миң уккандан бир көргөн дегенчи. Анысыкандай биз дагы ушу үй бүлөбүз менен, бала бакырабыз менен, неберелерибиз менен ушу футболдун тегерегинде жашап келатабыз. Футбол биз үчүн жашообуздун бир образы болуп калды. Ошон үчүн уулдарыбыз биздин ички сезимибизди туйгандайчы. Күтүүбүздөн бир сюрприз жасашыптыр. Билеттерин алып, самолетко дайындап барып келиңиздер дегенде, неберелерди алып алып, кемпириңизди алып алып деп. Мен
чынын айтайын, көргөнгө чейин жүргөм, мындайдыр бир аябай деле толкунда. Бирок барып аралашкандан кийин, көргөндөн кийин, Аскем айтканда жанагы ичинен сезип, анан өзүңдүн канча жашка келип калганыңды деле унутуп калат экенсиң. Жаш баладай ошол жерде дүйнөдөн келген, болгон мен деген көрөрмандардын арасында өзүңдү алып жүргөнүң элесте албай калат экенсиң. Анткени футболдун өзүнүн орду, футболдун өзүнүн салмагы, анан футболдун элге, дүйнөгө берген таасири сага сөзсүз таасирин берет экен дагы. Кадимкидей эми канча жашка жашаганыбыз ким билет, бирок сезимибиз, көңүлүбүз абдан сергип келдик. Абдан сон мына ушул чемпионаттан ойлонуп көрүп сиздер деле кыргыз футболун канткенде өнүктүрө алабыз деген туюмдар жашады болуш керек. Советтер Союзунун учурунда мен бала кезимде ушу Алга деген команданы билчү элек, ал Кыргызстанда мыктылардын бири болчу. Азыр болсо мына Абдыш Ата, Алай, Алга, Дордой командалары чыгып атат. Булардын негизги потенциалы кандай? Азыр канткенде биз ушундай дүйнөлүк аренага чыга алабыз. Эмне жетишпейт деген ойдосуз, Аскар мырза? Сиз Алгадан баштабадыңыз. Алга Андору Советтер Союзунун доорунда өткөн. Ооба. Ал команда бүт жанагы 15 союзный республикалар менен чогуу ошо футболдун деңгээлин көрсөтүп турган. Эгер мындай жалпысынан алганда Советтер Союзунун футболдун деңгээли жогору болчу азыркыга карагандачы. Анда баягы Украинанын футболисттери, тиги Кавказдын балдары, тиги Прибалтика, Орто Азия, ошондой командалар, ошондой оюнчулар топтолгон бир командада. Анан ошондо азыр элестетиңизби, Украина, Россия баардыгы биригип алып өсүнчө бир сборный болуп чыгчу да мурун. Азыр болсо мынакей өзүбүз эгемендүүлүктүү болгондон кийин өзүбүзчө командалар түзүлүп атат. Өзүбүздүн ичибиздеги баягы чемпионаттар болуп атат. Баягы эми баардык футбол, спорт бул эмеге жараша да, экономиканын өнүгүшүнө жараша. Ошол экономиканын өнүгүшүнө жараша биз дагы мынакей өзүбүздүн футболубуз өнүгүп келатат мына 27 жылдан бери. Биз деле ошол эми Кыргызстанда баягы Советтер Союзунун калдыктары болуп бир 14-15 командалар бар болчу. Баягы ойнолуп келип 95-жылы. Бирок баягы экономика баягы өзүнүн эмесин барометр сыяктуу көрсөтө баштагандан кийин биздин баягы футбол жана клубтарыбыз асайгандан асайып, акырында мынакей ушу 4 командага эле калгандай сезилген да бизге. 4 команда менен мен акыркы 10 жылдын ичинде ошо келе атабыз. 4 команда деп айтканым эми бул Абдыш Ата, Алай, муну мэрия кармайт, Алга Бишкектин Алгасын мэрия кармайт. Анан Дордой мынакей 2 профессионалдык клуб, жанагы частный клубтар деп айтсак болот. Абдыш Ата, Дордой. Тиги мамлекет кармап аткан 2 команда. Калгандары жанагындай бир түзүлөт, бир тарайт, бир түзүлөт, бир тарайт болуп ошол 4 команда ошо биздин эмебизде уюткубуз, костягыбыз. Анан футболдун деңгээли, оюнчулардын чеберчилиги өсүш үчүн жакшы бир 10 командадай болуш керек да. Ошолордун аябай ушундай жана улактарды şimdi өнүгүп атат. Командадан команда көбөйүп, ар бир облустарда команда түзүлүп, атаандаштык аз болгондугуна байланыштуу болуп атат да. Конкурентная борьба дейт, ошо конкуренция аябай күчөп, анан футболдун баягы оюнчулардын чеберчилиги өсө баштайт да. Биздин балдар бир топ канча деген баягы 100 балдарды тарбияладык. 100 балдарыбыз азыр каякта? Алар эми 4 команда деле жүрө бербейт да. Азыр баягы дүйнөнүн баардык клубтарына чилдей тарап кетишти. Биз ага уруксат берип атабыз. Бар ойноп келгиле ошол жакта. Ошол жакта баягы бирке чеберчиликтерди көрсөткүлө, акчада таап алгыла деп ошол жака жиберип атабыз. Анан ошонун баягы натыйжасын алып келсек, мына өзүбүздүн ички чемпионатыбыз аябай слабый эле деп айтсак болот. Жанагы башка өлкөлөргө барып ойноп келип, анан кийин биздин курама команда келип чогулуп анан ойногондо курама командабыз күчтүү болуп, мынакей азыр жанагы ФИФАнын рейтингинде 75-орунга деген чыгып кетпедикпи? Ошол баягы өзүнүн үзүрүн берип атат да, баягы өзүбүз баягы тарбиялап эметип атканыбыздын. Бирок ички чемпионатыбыздын
деңгээли начар. Мисалы, Медет мырза, Азамат Байматов, Валерий Кичин, Антон Землянухин деген футболчуларды биз жакшы билчү элек да. Анан азыр аларды кармап туруш ушул бир гана каражатка барып та калып атабы. Мисалы, азыр болсо жанагы Гана, Камерун мамлекеттеринен бизге келип футболчулар келип ойноп атышкан экен да. Алардын салымы бүгүн кандай болуп атат кыргыз футбол үчүн? Мен бул суроого жооп берерден мурун биринчиден күйөрмөн катары, экинчиден кесипкөй адис катары, биринчиден күйөрмөн катары, мынакей Аскер маңдайымда турат. Мен күйөрмөн катары рахматымды айтат элем. Профессионал экиле клубтар деп атпайбы, экөө тең, 4-түн ичинен экөө тең жеке клубтар. Ооба. Жеке клубтардан Абдышата менен. Эгерде жеке клубтардын жетекчилиги көрөкатка, кыргызда көрөкатты жакшы айтабыз, көрөкатка малынган болуп, көрөкат тейлеп койгон болсо, кыргыз футболу бүгүн ошо бар болот беле, жок болот беле, бул бир Кудайдын алдында. Ошон үчүн мен көрөрмөн катары рахматымды айтам. Сүйүүчү катары ушундай берилгендиги үчүн фанатизм деп коет. Ар кандай түшүнүктөр бар. Ошондой түшүнүктөр болгон үчүн, ушуга окшогон адамдардын болгон үчүн кыргыз футболу кичине жашап келатат. Эми экинчиси, маселенин экинчи жагы адис катары мен өзүмдүн оюмда. Жакында бир чемпионатта жүргөндө интернеттен Москвадан бир чалабала мындай тамаша сыяктуу Путин менен Медведевдин немесин көрдүңүздөр, интернетте чыгып калыптыр. Экөөнү паркта отургузуп, сонун кылтырып, анан кийин Путин ийинден алып Дима деп айтып атат. Эми бул баягы интернетте көргөндө. Дима дейт, орус эли дейт, же болбосо дейт, Россия мени дейт. Чемпионат, дүйнөнүн чемпионатын өткөзгөн катары, дүйнөдөгү Россияны дүйнөдөгү үлкөн өлкөлөргө чемпионат аркылуу кошкон киши катары гана эстеп калышы мүмкүн. Сени болсо дейт, өлүмтүк өкмөтүң менен арыз жазып берип, бери сөйлөй албай жүргөн өкмөт башчы катары депчи, тамаша. Муну менен эмнени айтайын деп атам? Муну менен айтайын дегеним, бизге окшогон кичинекей чамалуу өлкөдө мамлекеттин түздөн түз тиешеси болбосо, мамлекеттин кароосунда болбосо, мынакей жеке клубтар бир күнү болсо бир күнү биз айтып коебуздар, настроениеден көп зависит этет дегенде, Аскер мисалы бир күнүчү, ой тойдун баарын арга депчи, жыйыштыргыла десе эмне болот? Же болсо Абдышата жыйыштыргыла десе эмне болот? Ошон үчүн мамлекет сөзсүз түздөн түздүккө караш керек дегенде, бунун маселе мисалы мындай. Мисалы Өзбекстан менен Казакстанды алалы. Биз эми аларга тең келиш бардык жагынан. Экөө бирине бири чамалаш. Бирине бири экономикалык жагынан да, спорт жагынан да тең тайлашкан, атаандашкан мамлекет. Ислам Каримов программа развития футбола деп туруп, жеке мамлекеттик деңгээлде сонун кылып программа түзгөн, анда бардыгы каралган. Тренерлик составы дагы, судьяларды кантип өсүрүш керек, жаш өсүп келаткан футболисттерди, командаларда кандай болуш керек, программанын негизинде мынакей Өзбекстанды көрүп атасыздар. Мынакей судьясы дүйнөлүк чемпионаттарды, эл аралык деңгээлде өзбектер кандай болуп атат. Ал эми ошол эле маалда Казакстанды алалы. Казакстанда эмне деген гана акчалар сарпталбай атат. Бирок чаржайыт, бирдиктүү эмес. Талабы да күчтүү эмес. Мамлекет караса толугу менен карай албаган үчүн экөөнүн деңгээли экөөлөк. Мен муну менен эмне айткым келет? Дагы бир мисал, мен өз башыман өткөн чоң мамлекеттерде футбол кааласаң каалабасаң дагы рыноктук мамилеге жараша өзүнүп кете берет экен. Мунун мисалы Россияны алалы. Россияда союз кезинде Торпедо Москва деген эмне деген команда бар эле. ЗИЛ деген огромный. Мына бир эки челе кишинин тиги көңүлү менен ошол команда жоюлуп кетти, Торпедо. ЗИЛ чачылып кетти. Бирок Россиянын футболу жок. Анда аякта меценаттар деп коет, мамлекет чоң байлыктар бар. Алар өсүп атат. Ал эми бизге окшогон кичинекей мамлекетте түздөн түз бийлик башындагылар жакшы бир программа кабыл алып, ошонун негизинде өнүктүрбөсөкчү, биздин жеке ишкерлерге карап жүрө берсекчи, булар дагычы чамалы бир күн айтышат да. Ой, биз канчага чейин мамлекеттикин сүрөйбүз деп. Мына ушул сөзүңө мен да уламыш катары айтайынчы. Мына биздин Жаршынакай футбольный спорт комплекс салганбыз да.
ошол бир кезде Акаев Министерство культурага берип коюптур да ошо биздин спорт комплексти. Бул кайсы жакта? Бишкекте? 2004 Бишкекте тиги билесиңер да, жанагы футбольный комплекс бар эмеспи, сонун эле. Анан кийин ошол Баки убактарында ошол жерлерди тиги үй салганга берилген. Анан ошо дагы жакшы революция боло калып, анан кийин биз ошону арендага алып, эле баягы ошол жерде бүт жана бомждордун жашаган жери болчу да. Бүт кара куурай жана канапеле өскөн жер болчу. Ошону азыр шоколад жасап койдук. Канча деген миңдеген балдар ойноп атат ошол жерде. Кичинекей балдар ойногондо ошол жерде тим эле баягы өсүнчө жомокта ошол жерде карап отурсаң, тим эле сүйүнөсүң. Эми бизде ошол канча жылдан бери ошол Министерство культурада министр алмашат. 6 айда бирден министр алмашып турат. Келип эле ошол жерде ой биздин жер турбайбы, анан ушуларды алып турсаңар деп эле. Ой, асыл эле прокурор менен эле ошол жаңы келген министрлер ошол жерге асылат. Анан мына медет айткандай мен деле тойдун байдын кызына деп таштап койсом, эмне болот? Ошого карабай мынакей 15 жылдан бери ошол министр келет, жаңы ал текшерет, анан прокурор текшерет. Анан эле ушинтип эле ошол прокуратурада эле жүрөбүз, чын айтканда. Ошол эмнеге мен как будто ошол жерге коттедж салып койсочу, тим эле ошондо жыргашмак да, мына сонда момундай үйлөр салып койдук деп. Канча миңдеген жана кичинекей балдар ойногондочу жыргайсың тим эле ошону көргөндө. Негизи мен алган маалымат боюнча ошо сиздин жанагы Дордой командасынын жылдык бюджети 200 миңден 500 миң долларга чейин каражатты түзөт экен да. Эми туура эмес болсо оңдоп коерсуз. Бирок ушул футболду өнүктүрүүгө эмне үчүн байлар, меценаттар мындай салым кошушпайт негизичи? Көйгөй эмне? Мисалы көптөр кызыгып, баягы кыйкырып бир көрүп калышканын байкайм да, бирок реалдуу салымын байкай албай жүрөбүз. Эми жана тетис турдагандар 400 миллион доллар экен. Ошолордун бөктөгөндө бир стадион салсак, мына азыр деңгээлди көрүп атасыңар. Деңгээлди жанагы жаңы стадиондорчу. Биздин Спартак стадионубуз уже бул 19-кылым. Биз азыр 21-кылымда жашап атабыз. Ошондой жакшы стадиондорго келгендер жанагындай эле ошол олигархтар делечи, ушундай стадиондо футбол ойнош керек экен. Мынакей биздин элибиздин маданияты көтөрүлсүн деген нерсе азыр кандай мынакей орустардын азыр маданиятычы азыр жанагы стадиондо жүрүш турушу, кандай алып жүргөндөрүн ушунчалык көтөрүлдү деңгээли. А биз болсо баягы кожомкул сарайыбызда жүрөбүз. Анан кийин Спартак стадионунда жүрөбүз. Дөлөн Омурзаков атындагы. Ал деген 19-кылым, ал деген стадиондор совсем башка. Безопас. Ошол жерге баргандар жыргап жана театрга баргандай эме рахат алышат. Жанагындай кичинекей балдары менен, чоң ата чоң энелери менен, неберелери менен барып жакшынакай черин жасып, парын чыгарып, жана биз митингге чыккандарда элечи. Ошо стадионго жүрөсүң, ошол жактан кыйкырып алып, ак үйгө чыгышпайт. Вот ошол нерсени да биз түшүнбөй атат. Анан ошондой жагындай жана 400 миллион долларын бир 5%-тин эми бир стадион салсак болот да. Болбосо кандай болот? Бир кошумчалай кетчү, бир кичинекей ушул жергечи кыстырма кылып кетейин, Мараш. Мындай болуп калды. Сиз жана айтканга кичине жооп катары. Эмне үчүн меценаттар депчи? Эмне лекиле киши барбы дегендечи? Мен өзүм көз карашым мындай ойлойт элем. Мен көз карашымда бир Тил Швайгер деген жакшы өтүп кеткен бир акылмандын айтканы бар. Ар бир эркектин дейт, бир чоң кемчилиги бар дейт. Ал эмнесе дейт? Алар дейт өзүнүн аялы менен сыймыктанганды билбейт депчи. Мен муну эмнен айтайын дедим эле. Ошол эле Абдышата, ошол эле Дордо эмне үчүн келет? Бул берилгендик деп коет. Берилгендикти фанатизм деп айтат дейт. Бул бала кезде бардыгы эле жана сиз айтып аткан тетстегилерби же өкмөт башындагы же бардыгы эле көпчүлүк меценаттар бардыгы эле бала болгон, бардыгы эле футбол ойногон. Ошол футболду сагынып келишкен. Анан кийин бирок жанакыл адамдын көзү топуракка канат тоет дегендейчи, байлыкка жеткенде жанакы жердегичи доминант болуп жүргөн футболчу тел жакка түшүп кеткен, ошон үчүн болбойт. Ал деген берилгендик болмоюнча, бул жерге фанатизм болмоюнчачы, аларды сүйрөп келсең дагы. Кыргызстанда футболду сурооңузга кайтпай кеттик. Жанагы $1 миллион дегенде биз азыр спортко
Біздің бюджетimiz $1 milyon. Onun içinde хоккей да бар, күрөш дагы бар, боксу да бар, волейболу бар, художественный гимнастика бар. Анан биринчи ошо футболго где-то $700 000 кетет. Жылыга, Жылыга $700 000. Элестет, мына мен бүгүн жумушка барам. Ошо футболчулар келет, мынакей бүгүн тамагына момунча, тиңче токча бир зарплатасына деп бир 400 000, 500 000 сомдун күнүгө эмесин алып келишет. Ошо кол коюп беришиң керек да күнүгө. Элестетиңиз, ошол эле күнүгө эле 500 эмес, 50 000 сом эмес, же болбосо 50 000 сом эмес, 500 000 сомдон сурап турса. Анан кийин ошону чыдаш керек, ошого туруш керек. Сүйүү керек экен да футболго. Эми ал эми $1 million бир жанагы оюнчунун айлыгы болуп атпайбы? Бир оюнчунун Россиядагы айлыгы. Тиги бисемантип бар. Бирок ошого дагы ошондой мактанып эметип атпайбызбы? Уланталык Кыргызстанда футболду кантип өнүктүрүүгө болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Студиянын меймандары Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Аскар Салымбеков жана Кыргызстандын футзал ассоциациясынын президенти Медет Пукуев. Азыр байланыштагы угармандар да көп экен, күтүп жатышат. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Угатабыз сизде. Нарындан чыгып жатам, атым Кубаныс. Кулак сизде. Сиз айтсаңыз, мен Аскар Салымбековичке суроом бар эле. Айтыңыз катуураак, Аскар Салымбекович, сизге эми Кудай ыраазы болсун, эми сиз баягы эң башында менин билишимче көк бөрү деп көк бөрүгө салымды кошконсуз, дордой команда чыкканын жакшы билебиз. Баягы жерлеш катары мактагандык эмес. Мен болгон чындыкты айтам да далил менен. Андан кийин футболду өнүктүрө баштадыңыз. Сизге Кудайым ыраазы болсун. Сизге ийгилик. Мен суроом мындай да. Биздин жалпы Кыргызстан боюнча туура айтасыздар. Бул мамлекет тарабынан эми каражат каралыш керек. Анан ошону күтө берүүбүздөн сиздер колуңуздарда бар адамдар ушуну аракет кылып атасыздар. Бул биздин Спартак стадиону ушуреки планда бар деп атпады беле, чоңойтулат же болбосо аябай дүйнөлүк деңгээлде заманбап стадион болот депчи. Экинчи суроом, областтар боюнча биздин Нарын областында деле стадионубуз баягы эле стадион, бирок кичине оңолуп калды. Кышкысын хоккей болуп атат. Биздин футболчулар деле ойноп атат. Анан суроом мындай, ден соолукка байланыштуу болуп атат. Биздики тоолуу район болгондуктан, высокогорье болгондуктан ушу спортчуларга, футболчуларга таасир тийгизбейби? Мисалы көлдө аябай спорттун түрү менен машыккандарга аябай абасы жакшы деп көзүн жегип атат да. Рахмат. Сурооңузга кыска жооп берсек, суроолор көп болуп атат. Медет мырза, Суроолор көп. Стадион боюнча, Спартак боюнча мен ойлойм түздөн-түз аскеме багытталды болуш керек. Ал эми жанагы ден соолук боюнча таасир этти дегенчи, футбол илимпоздордун, мен өз көз карашым боюнча бизге четинен илимпоз катардагычы ушул футболду ичинен билебиз. Ар тараптуу ден соолукка чың жардам бере турган спорттун 4 түрү бар экен. 4төөнүн бирөө мисалы гольф деп айтышат дейт. Анан эмне үчүн десе таң калышыпчы. Анан чоң теннис деп айтат экен. Ошонун ичинде футбол бардык жанагы булчуңдарга эле эмес, аң сезимге өсүшүнө, анан кийин акылдын түптөлүшүнө өтө чоң жардам берет экен. Так что футбол менен машыгыңыздар, футболду калтырбаңыздар. Биз баягы өзүңүздөр билесиздер, бала кезде көчөдө жыртылган, жамалган топ менен деле ойноп жүрүп өспөдүк белек. Ошондон фанатизмден айрылбаңыздар. Высокогорье деп атасың, Высокогорьеде мынакей Мексика кандай футбол көрсөтөт. Колумбия кандай футбол көрсөтүп атат. Ошолор жана ошо Нарын облусунун баягы деңгээлиндеги мамлекеттерде тоолуу. Вот анан кийин көчө Колумбияны көрүп алып, Англияны асас жерден эле мынакей чыгарып койгонго аракет болбодубу. Ошон үчүн мекем айткандай, ден соолуктун бул футбол болобу, башка спорт болобу, ошол только ден соолукка баягы пайдасы бар экенин айтып атам. Анан эми Спартак стадиону жарабайт. Биз мамлекетибиз дагы орун бере албай атат жаңы стадионгочу. Ошол жерге жаңы стадионду бөлүштүрүп, бул жерде баягы ушундай патриот балдарды чогултуп, анан бир акционердик коом түзүп, ошол жерге давай мына стадион салалы деп ушундай бир эме болсо демилге. Мен ойлойм, салса болот бул стадиондучу. Анан кийин
ошого эметпей этпейбиз. Мисалы бул Арман айтып атпайбы? Мисалы бизде областтарда ушундай спорттук футбол талаалары жок депчи. Мен билем багы Токмокто бир кездерде мындан 15-20 жыл мурун абдан өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча чемпион болгон командалардын катарын толукташчу эле да. Азыр Токмок менен Балыкчыда дагы ошондой мындай профессионалдар ойной турган бир футбол талаасы жок экен да. Демек муну ким куруш керек? Мамлекет мындай программа иштеп чыгыш керек да негизи. Мына мен балыкчы менен ошо Токмокту мен жакшы билем да, баягы мектеп окуп жүргөндө да ошо жерге барып футбол ойночубуз. Ал жерде мынакей Спартак, Токмок Спартак деген мына Медет билети Рачков деген аябай фанат киши бар болчу. Ошол Кыргызстанда 2 жолу чемпион болгон. Анан ошондой болуп атты эле деп анан кийин Керимкулов мэр болуп атканда ал киши Азамат сразу эле мага чалып, биздин стадионубуз могурекиндей болуп калыптыр. Оңдойлубу деп мага келгенден кийин оңдойлу деп барып туруп эме чыгарып бердик, скважина чыгарып бердик $30,000. Жанагындай эмелерди тегерегин тосуп, жаңы мини полялардын баарын салып бердик. Ал киши кетти, андан кийин кайра ошол каралбай калды ошол жердеги стадионубузчу. Ал жанагы мына Медет туура айтат, ошол жерден жетекчилерден много зависит. Вот, бүттү каралбай калды, мен баягы каражаттарым баягы талаага кетти. Талаага сууга чачкандай болду. Балыкчыга сонун жерлери бар, келип эме салалы, стадион салалы деп. 3 айда бирден мэр алмашат. 3 айда, 6 айда бирден мэр алмашат. Ар кайсы мэр келип анан ар кайсыны сүйлөйт экен, түшүнөт. Анан кийин депутаты биринде сүйлөйт экен, мэр биринде сүйлөйт экен, ошо мен аркасынан бир 10 жыл жүрдүм. Анан кийин майнап чыкпагандан кийин анан мен дагы колду шилтеп адыр аякта стадион эмес, эт комбинатын сала баштадык. Уланталык азыр дагы бир угарман байланышта экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Ассаламу алейкум Медет агай. Ассаламу алейкум Аскар Салымбекович. Чындап эле жогоруда Кубаныч мырзанын айтканына мен да кошулам да, сиздерди Кудай колдосун, спортко жакын адамсыздар. Бүт спорт жагынан да Аскар Салымбекович көп жардам берип жүрөбүз. Медет агайыбыз дагы бизде илгери күлтүрүнөн сабак берип, жакшы сабак берип, мындай азыркы мини футбол колдоп атканыңыздарга мен таазырчы билдирип коеюн. Анан айтайын деп мындай да, Аскар Салымбекович, айтсаңыз мына рахмат чындап эле. Бир-эки менин оюмда жекешкерликтерге көбүрөөк колдоо көрсөтүш керек го дейм. Эгер мамлекет чамасы жетпесе, ушундай футболдорду же чоң спортторду колдой албаса, жекешкерлер көбүрөөк ушуларга көбүрөөк колдоо берсе, ушулар көтөрүп кетет деген ойдомун да. Анан айтсаңыз, мына өсүп келаткан жаш кадрларды, балдарды мына башка бир клубтарга жөнөтүп атасыздарбы? Анан мен билем да, менин бир тааныштарым жөн эле Россияга өздөрү барып, көчүп барып, баласын ошо мектепке, школдорго, интернаттарга берип, ошо бир жакшы өсүп кетсе экен, жакшы ойносо экен деп үмүт кылып Казакстанда, Россияда ойноп жүргөн балдарыбыз бар да. Ошолорду дагылардын алып келүү боюнча, же ошолорду өнүктүрүү боюнча дагы кандай иштер болуп атат? Анан кийин айтсаңыз, кыска айтсаңыз, суроо көп, Рахмат сизге. Бул маселени туура көтөрүп атасыңар. Ишкерлерди көтөрүш керек. Ишкерлерди дагы баягы текшерүүдөн текшерүү кылып, алардын да башын көтөртүрүшпөй, билесиңер, бир санэпидстанциясы келет, пожарный келет, прокурору келет, алардын баардыгы чай ичип кетишет, да бирдемесин алып кетишет. Анан кийин эле баягы башкаларга дагы чамасы жетпей калып аткан ишкерлер да толтура. Бирок эми ал кичинекей ишкерлер, а чоң ишкерлер жанагындай айтып атпаймынбы, биригип туруп жанагындай бир акционерный общество түзүп, жанагындай стадионду салсак болот. Анан жанагы жаңы талант, жакшы таланттуу балдарды көп баягы эмелер бар да, мындай примерлер бар. Барселонага да алып барып ошол жака жашап, ошол жакта балдарын эметкен. Россиянын шаарларына, Питерге, Москвага, Самарага барып ошол жака жашап, ошол жактагы мектепке берип, бирок алардын шарты мындай болуп атат да, биздин Россиянын гражданствосын алышыңар керек. Алар дагы өзүлөрүнө баягы кийин Россияга ойноп калып, Россияга депчи, силер алар Кыргызстандан кетишиң керек деген шартты коюшат да. Ошон үчүн жанагы биздин бир топ таланттуу балдарыбыз ошо Россияныкын башка мамлекеттин гражданствосын алып калып атышат. Ошон үчүн азыр биз жанагы курама командага да аларды биз ала албай калып атабыз. А жанагы мурун баягы Германияга кеткен жана Люкс, Майер, Бенхарттар албар байкуштар баягы эмесин өзгөртпөй биздин кыргыз паспорту менен жүргөн үчүн азыр биздин курама командасында ойноп атышат. Ошон үчүн биз жана таланттуу балдарды биз кармаган жокпуз. Баары ошол жактан өссүн, баары бир алар кыргыз, кыргызстандыктар, ошон үчүн баары биздин Кыргызстандын атын чыгарып турушат. Негизи каражат деген маселеге келгенде, мындан мен бир топ жыл мурун FIFA-дан Кыргызстан жылыга бир 250-350-гө чейин $1000 жардам алып туруш экен да. Азыр ушундай колдоо алынабы? Анан алынса, ошол FIFA-нын келген каражатын ар бир тыйыны көзөмөлдүк алынабы бүгүн? Бизде азыркы
футбол федерациясынын балдары, жаш балдар, мынакей жана биздин 75-чи рейтингге чыкканыбыздын салымы аябай чоң бул балдардынчы. Мен азыр ошо FIFA конгресстерге барганда мурун баягы эми тил билиш керек да. Мен ушул жаңы балдар келип атканда баягы мурун мындай опытный адам катары мен аларга айттым эле ушу тил билбесеңер анда барбай эле койгула депчи жетекчиликке. Аналардын баардыгы азыр тил билишет, англис тилин билишет. Азыр АФК, Азия конфедерациясында, ФИФАда, УЕФАда бул биздин балдардын баарынын достору бар. Анан кийин баардык ошо связьтер бар. Анан жанагындай биздин курама командабыз Японияга барып атат, Кореяга барып атат, Бахрейнге барып атат. Ошонун баарын бекер уюштуруп берип атышат. Биздин команда эме мамлекетибизгечи. Анан жанагы бөлүнгөн акчалар болуп атат. Мынакей Ошто чоң академия түзүлдү. Футбол академиясы. Мынакей биздин мына Бишкек шаарында футбол академиясы түзүлдү. Жанагындай мини полялар азыр мынакей баягы орусчада айтканда грибы как после дождя. Мурун бильярдтар салчу эле, азыр болсо мини жанагындай футбольный полялар, ошолор азыр мынакей бир критический масса пайда болуп, ушунчалык баягы футбол өсүп өнүгүп, азыр жанагындай түрү болуп калды. Жанагындай таланттуу балдардан кийин ошондон чыгып атпайбы? Ошол эле мини футболдон чыгып атат, футзалдан чыгып атышат. Анан кийин футболго мынакей азыр дүйнө чемпионатында эжелерибиз, апаларыбыз отуруп алып тим эле баягы телевизордун алдында тим эле баардык азыр эменин баарын билип атпайбы? Ким кетти, ким калды? Азыр ушунчалык эме бул футбол орусча айтканда больше чем игра. Азыр бүт политиктер, бүт баягы король дегел президенттердин баары бири-бири менен жолугушуп, ошону обсуждать этип, мына азыр Россия кандай утуп атат? Канча киши жана президенттер келип, тиги президенттер менен баягы баарлашып маселелерин чечип атышат. Уланталык дагы бир угарман байланышта. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп атабыз сизди. Ой, бул кишини Кудай колдосун. Бул киши деген мына жеке эле спорт эмес, бүт маданиятка жардам берип атпайбы? Чет мамлекет кете албаган конкурстарга, канчалык деген театрларга, бүт баарына жардам берип атат. Бул киши көп жашасын, ден соолукта болсун. Ыраазыбыз бул кишиге. Мен Курмангазы. Рахмат сизге каалоо тилегиңиз үчүн. Уланта берелик программабызды. Негизде көп өлкөлөрчү, Аскар мырза, сиздин оюңуздан улам суроо пайда болуп атат. Көп өлкөлөр футболду бардар жашоонун, анан мамлекеттин өнүгүүсүнүн бир көрсөткүчү катары баалашат экен да, туурабы? А бизде бүгүн ушул түшүнүк барбы? Болбосо аны кантип калыптандыруу зарыл? Медет мырза, сиз кандай ойлойсуз? Ойлонто турган суроо болуп калды. Мун үчүн мен жеке көз карашым, дайыма жеке көз карашым деп айтам. Анткени төбөлдөргө же болбосо бийлик башындагыларга катуураак тийип калышы мүмкүн. Коомдун күзгүсү маданият, коомдун күзгүсү искусство, коомдун күзгүсү спорт. Өзүңүздөр айтып атасыздар, мына аскем айткандай, футбол бул спорттун королу болсо, анан кийин футболго көңүл бурса, жаңы эле айтып кетип атабыз Россияны. Футболду көтөрсө, канча жагы, канча тармагы, канча багыты өзүнүн өзү көтөрүлөрү далил болуп атпайбы? Ошон үчүн мен айтарым, дагы бир жолу учурдан пайдаланып, төбөлдөргө, бийлик башындагыларгачы, бизде кетет, бийлер кетет, бектер калат, эмне тиги бийлер кетет, бетеге калат, бектер кетет, элдер калат. Анысы кандай? Баардыгы кетет бул үйдөнөчү. Бирок артыңда жазалган ишиң калат, атың калат, андан бөлөк байлыгың калбайт. Ошон үчүн футболго салымдарын кошсун, өнүктүрсүн, арттырып төсөбүз. Эми биздин футболдун өнүгүшү өзүбүздүн баягы мамлекетибиздин 27 жылдык тарыхын карасак, ошондой эле өнүгүп келатат. Коом кандай болсо, мамлекет кандай болсо, футболдун да деңгээли ошондой. Динамика барбы? Динамика башында баягы биз ойлочу элек, баягы Англияда жаралган футбол Кыргызстанда өлүп калбаса экен депчи. Андан кийин азыр андай деңгээлден уже өтүп баратабыз, Кудай буйруса, баягы да төрөлгөн балабызды азыр жанагы эмеге киргизип, реанимацияга киргизип, мындай торолтуп бутуна тургузганга аракет болуп атат. Бирок баягы эмискен адамдарыбыз асыраак болуп атат, баягы эмчек теги сүтүбүз асыраак болуп атат дегендей да. Эми ошол адамдарды таап, ошондой баягы Кыргызстандын патриоттору дагы чыгып,
көп эле бар байларыбыз. Көп эле бай компанияларыбыз бар. Бирок ошого баягы биздин дагы атка минерлерибиздин эмеси керек. Политическая волясы керек. Чогултуп, ар бир губернаторду айтып, ар бир тегилемеде облуста бирден команда болсун. Кармагыла. Ошо жерден тапкыла ошондой патриот балдарды. Ошондон бирден ошондо эле мынакей 7 анан кийин 2 шаарыбыз 9 командабыз уже бири-бирибиз менен кырчылдаша баштасак футбол өнүгөт энди. Футбол өнүгөт. Анан азыр көрөрмандарыбыз аябай көбөйбөдү мынакей. Апаларыбыз, карындаштарыбыз баш болуп. Туурабы я? Мына азыр жанагы курулуучу стадионубуз 30 миңдик стадион салып койсок толтура болот. Жана биздин курама командабыз ойногондо Спартак стадионунда киши батпай калып атпайбы? Ушундай эле. Уланталы кийинки угарманды уксак, саламатсызбы? Саламатсызбы? Аятуллах, сизде өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Менин суроом мындай эле. Ыраазычылык билдиребиз ушундай спортко салым кошуп атканыңыздаргачы. Анан Бишкекте ушу жеке ишкерлик менен алектенген аябай жакшы турган адамдар биригип ушу футболго арнап мындай стадион салып, жана Россияныкында, чет өлкөлөрдүкүндөй мындай бир акча чогултуп салганга мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Бар болсо салганга сала аласыздарбы? Ушул суроо Аскар Салымбековичке. Мына инимисиң го, ошол мен айтып коеюнчу, мына шаарда канча үйлөр салынып атат. Үйлөр салынган эле компаниялардан эле 100 компания жүрөт. Ошо 100 компанияны эле 100 акционер кылып элечи, мына силерге жер берип атабыз, акционер болгула дагы могу эки жердеги бир стадион салып койгула дегенди айтпай атышпайбы? Сиз көтөрүп чыксаңыз болобу ушул идеяны? Ушул идеяны мен көтөрүп эле айтып эле келатам. Тиги эмеге деле айткам, Акаевке деле айткам, Бакиевке деле айткам. Азыр мынакей Сооронбай Шариповичтер угуп аткандыр, а кишиге дагы мынакей кулак кагыш кылып элечи, ушундай эле адамдарды чогултуп элечи, анан салалы десек элечи, баягы. Сиз деле салымыңызды кошот элеңиз. Көрсөгөл болот дейт. Анан мен биринчи турам да. Ал жерде мен ошол жерден үлгү көрсөтүшүм керек. Анан кийин ошондой айтып атпайбы. Ошол эле 100 компаниядан собственный жакшынакай стадион туруп калат. Мына биздин улуттук курама командабыздын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин жетектеген ошол кыргыз футболчулары дүйнөдөгү мыкты 47 команданын ичинен 12-чи орунда экен да, мен ушул Азия боюнча. Эми кандай ойлойсуз, ушул Азия Бириккен Араб Эмиратында өтө турган 2019-жылкы оюнда биздин командалар мындай ийгилик жарата алыша алабы? Кандай даярдыктар кандай азыр? Эми биз биринчи жолу түшпөдүк баягычы. Биринчи жолу түштүк. Эми жана 75-чи орун FIFA дүйнөдөгү рейтингибиз, 12-чи Азиядагы рейтингибиз. Эми рейтинг дайыма мындай да, постоянно мындай өзгөрүлүп турат. Бирде өйдө, бирде ылдый болчу. Анан эми Кристинин келгени, чын айтканда биздин курама команданын деңгээли өстү. Bunun баягы жумушка жасаган мамилеси, тажрыйбасы, методикалары бир өзгөчө экен байкалып атат. Азыр Дордой командасында мынакей азыр машыктырып атат. Мен ойлойм, биздин деңгээлибиз эми 75-чи болбосо дагы бир ушул тең ортодобуз десек, 100-чү орунда десек туура болот да. Ошол эми ошол жанагы түшкөн командабызда азыр мынакей жаштарды ойнотуп атат. Акыркы Азербайжанда жаштар гана ойноду. Жаштар ойногонун көрдүк, баягы Темленухин, Кичин деген Байматовдор ойнобой элечи. Укмуш кызык оюндарды көрсөтчү эле алар. Ошондой болуп атат. Эми биз ошол жоон орто жанагы ошол рейтингди кармашыбыз керек. Аны үчүн дагы айтып атпаймынбы, эми биздин жанагындай конкуренциясы жанагындай болуп атат. Биздин балдарыбыз тияка кетип калып атат, алардын гражданствосын алып атат. Ошон үчүн биз азыр азыркы деңгээлибизден дагы өйдө көтөрүлүшүбүз керек. Көтөрүш үчүн жанагындай мамлекеттин жанагындай каражат менен да колдоосу эмес болбой, жанагындай бизге эме керек да, мындай политическая поддержка. Политическая поддержка жанагындай балдарды чогултуп, муну салалы, морекиндей командаларды түзөлү, губернаторлор бирден команда кармагыла деп анан кийин ушундай бир нерселерди бир жана Си Цзиньпин программа жасап койгондойчу, ушундай бир программа түзүп койсок, дагы Кудай буйрса, мына 2019-жылда кыйын болот. Жанагы мынакей Южный Корея менен ойнойбуз. Южный Корея Германияны чемпион бирде
Көрдүңөр кандай утканын. Анан биз ошолдой командалар менен ойнойбуз. Кыйын эле болот, чын айтканда, өтө эле кыйын. Эми бирок биринчи баягы баратабыз. Тобокел кылып эми барып көрөлү, ойнойлу. Сиз кандай ойлоп атасыз, Адис катары? Мен толугу менен колдойм. Анан илимде бир антропометрия деген бир көрсөткүч бар. Бул көрсөткүч деп кой, жанагы спортсмендин барлык жагын ар тарабынчы булчуңдарын, сөөгүнүн түзүлүшүн, май катмарынын баарын изилдеген илим бар. Ошол илимде бир биздин өзүбүздүн кыргыз улутуна карата биздин кыргыздардын түзүлүшү жана баардык антропометрия боюнчачы футболго ошон үчүн мен баягы өзүмө кичине жан тартайын. Мини футболго өтө ылайыктуу келет экен дагычы, келечеги келен экен. Аскема азыр айтып кетет элем да. Чоң эле футболду көз сала бербечи, миниге да көз салдыңыз депчи, клуб түзүңүз деп атам депчи. Анткени чыны менен ушул далилденген факт. Эгерде жакшылап илимий жак менен, практикалык жак менен талкууга алып анан кийин бир багытта иштей турган болсо, мини футболдо дагычы дүйнөнү дүңгүрөтө турган мына 20-жылы дүйнөлүк чемпионат өтөт. Биздики үмүтүбүз чоң. Ошон үчүн талыкпай эмгектенебиш керек го. Медетке мен ыраазычылык билдиргип кетейин. Биздин ошо мини футбол ассоциациясына, анткени бизде ушунчалык көбөйдү. Ар бир айыл жанагындай мектеп сыяктуу, мечит сыяктуу, ушундай бир мини футболдук болбосо, баардык ошол жердеги жаштар ыйлап, тиги айылда бар, бул айылда жок. Эмне үчүн деп ушундай маселени коюп атат. Мынакей биз 2 жылдын ичинде эле биз ошол Дордой ассоциациясы 45 эме тала салып бердик. Кыргызстан боюнчачы. Кыргызстан боюнча. 45ти салып бердик. Анан азыр мини футболдон Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атабыз. Дагы дүйнөнүн дагы чемпионатына катышып атабыз. Азиянын жакшы эмелерибиз бар, успехтерибиз бар, жетишкендиктерибиз. Эми жана чоң футболду көрөт экен да. Жанагындай 4 миллиард, 3 миллиард аудиториясы бар чоң футбол экен да, туурабы? Анан биз чоң футболду дагы анан кийин экинчи планга калтырбашыбыз керек. Чогуу алып кетиш керек экен да. Чогуу. Бирок мини футбол азыр өзүбүз бизге аябай жакшы база болуп берип атат. Чоң футболгочу ошол жактан жанагы балдар келип атат. Улантабыз 68-06-06 номерибиз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Сурооңузду айтыңыз. Мен атым Жумабек Шаарына. Менде бир суроо анан бир ыраазычылык бар эле. Бул Аскар Саламбекович айтабыз деген биринчиден бул мен өзүмдүн тепкичи менен иштегенимен менин клиенттеримдин 80% баары Дордойдон да. Дордой базарынан. Ошон үчүн Бишкек шаарынын элинин мындай деңгээли өсүшүнө бул кишинин эмгеги өтө чоң. Эгер эмгектин баатыры деген наам берсе жамандык кылбайт. Азыр базар экономикасында базарды көтөргөн кишиге баатыр деп берген эч уят деле жок деп ойлойм. Ар ким кандай түшүнөт, бул туура нерсе. Бишкектин элинин деңгээли көтөрүлгөнгө эмгек өтө зор. Экинчиден кыргыз мебелге мен анча кийип жүрөм. Ушул кыргыз мебелди таланып таноодон сактап калган да ушул киши. Футбол боюнча сурооңузду бериңиз. Экинчи суроом Дордой спорттун алдындагы бир эски стадион бар, кичинекей стадион. Атын унутпабыз, кичинекей стадион бар. Ошол стадионду мен бир 2 жыл мурда экен ушу Аскар Александрович айтты эле, ушул стадионду мага берсеңер мен бир чоң бир зал салайын. Бир айланып келгенде бир концертный зал болуп калсын. Кайра бир айландырганда спорт зал болуп калсын, же бир өзүнө бир комплекс салайын дедиле. Биринчиден шаарга көрүк болмок. Экинчиден жаштарыбызга да пайда болмок да. Азыр бир чөп бастырат. Ошол кандай болду ошол оюңуз? Ошол оюңуз барбы дагы эле? Атыңды айтпай. Жумаш мырза деп. Жумаш арман көп эми аны айтып отурсачы. Алмалы арена дейт аны деген. Кичи арена Спартак стадионунун. Ал жерге 1-2 чөнүн эмеси бар экен ошол менчиктештирип алган кафесичи. Ошо 2-3 ошол адамдарга мамлекеттин күчү жетпейт. Ал жерге мен деген снос кылып элечи. Жакшынакай баягы бир киноконцертный, универсальный спортивный зал, бир 10 000 орундук. Ал жерге концерттер да болот. Ал жерге жана бүт оюндар баягы баскетбол, волейбол, күрөш, бокс, бүт спорт оюндары бар. 10 000 киши. Азыр ошондой залыбыз жок болуп атат. Ошо 2 зал керек бизге. Бир стадион керек чоң футболго. Анан кийин жанагындай киноконцерт, универсальный спортивный зал. Кожомкул сарайыбыз азыр эч кандай эмеге жооп бере албайт. Талапка жооп бере албайт. Талапка жооп бере албайт. Айрыкча жанагы коопсуздук боюнча.
Коопсуздук боюнча азыр башка азыр мынакей Медетбай стадиондорду көрүп келип атпайбы? Ал жерде башкача уже бүт бардыгы аура башка, жомок жана баарын текшерилип кириш керек. Ал жерден азыр мынакей орустарда мурун стадиондордо баягы жаштырып баягы коньяк, арак-парактарын баягы курсактарына байлап алып киришчү. Азыр мынакей спокойно барып пивону ичип, жакшынакай көрсө болот. Лимонатын ичип, берке фанта коласын ичипчи. Аны ошондой деңгээлге биз жетишибиз керек. Маданият. Ошого биз 2 залды салсак, маданиятыбыз дагы бир жакшы деңгээлге жетет эле да. Бүгүнкү күндө дейт, балдар футболун анан кыз келиндер арасындагы футболду өнүктүрүү керекпи дейт. Бул боюнча мамлекет программа иштеп чыгабы деп кайрылып атат да. Медет мырза. Оюңуз. Кыз келиндер боюнча бизден баягы айтып коюшат да. Теге Восток депчи. Мурун кандайдыр бир көз карашыбыз анча оң эмес болчу. Бирок бара-бара кыз келиндердин көрсөткүчтөрү, анан кийин өзүнүн денинин таза болушуна абдан чоң таасир берген үчүн мен өтө колдойм. Бул жана футбол федерациясы аскеме жакыныраак болот болуш керек. Футбол федерациясы өзүнчө мен билгенден департамент деп айтабы же комитетпи түзүлүп, бул азыр алгылыктуу иштер жүрүп атат болуш керек. Бул жагынан мен толук так билбегенденчи, так маалымат жок болгон үчүн толук айта албайм. Ал эми балдар боюнча келечегибиз балдар деп айтабыз. Бирок балдар деп айтканда дагы бир эле жолу мисал кылып айтылып атат. Жеке ишкерлерден бөлөк мамлекет, чынын айтайын, мынакей учурдан пайдаланып айтып кетейин, бизде мамлекеттик спортто караган орган бар. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы штаттык кичи футболдон тренер жок экен. Бүгүнкү күнгө чейин. Бул өкүнүчтүү да. Эгерде мини футбол өзүп атса, көрүп атышат, бардык жерде мына ким айтып атат, 45 стадион салып бериптир. Ал бир дагы ушул күнгө чейин мамлекет тарабынан бор жанакы балдардын спорттук мектептеринде бир да машыктыргыч жок болсо, муну менен эмне айткыбыз келет? Ошон үчүн өкүнүчтүү жагы да бар. Колдош керек мөкилет. Эми программабызды жыйынтыктар алдында дагы бир суроону сурай кетейинчи. Аскар мырза, мына сиз жеке өзүңүз бир топ өлкөлөрдүн командаларына жан өрөй тургандыгыңызды айткан элеңиз. Азыр сиз сүйгөн командаларгачы дүйнөлүк чемпионатта мындай ийгилик жылмайбай жаткандай да. Кандай ойдо турасыз азыр? Футбол быйыл ушундай болот да, деңгээл бардык жакта өсүптүр. Латин Америкасында, Азияда, Африкада, азыр мынакей бүт Германия кетти, Аргентина кетти, Испания кетти, Португалия кетти. Ким калды азыр? Мессини күтүп аткансыздар. Мессини ошо дүйнө чемпиону болсо экен деген ой бар эле, көп эле ошол дүйнө жүзүндөгү баягы көрөрмандардын арасында. Тилекке каршы футбол ушундай экен, ал үйүнө кеткенге мажбур болду. Эми баягы мен ушу жакшы бир таланттуу игрок оюнчу каякта ойносо ошого эметем да, баягы көрөрман боломун. Анан акыркы жылдары ошо Барселона ошо. Майраш, сиз айтып атасыз, эме бүтөйүн деп калдымчы, учурдан пайдаланыпчы, жеке көз карашымча айтып кетейин. Бир жакшы макал бар. Аял жакшысын дейт, эри сүйөт дейт. Эр жакшысын дейт, эли сүйөт депчи. Мен ушул аркылуу микрофондон пайдаланыпчы, эр жакшысын эли сүйө турган жигиттер болсо, аскем окшопчу. Мини футбол жакында, мына 20 жаштагы биздин балдар кандай казыр келе атат. Мини футболдон курама команда, 20-жылы дүйнөлүк чемпионат. Мен деген жигиттер болсо кайрылыңыздар. Чогуу мини футболду жок дегенде чоң футболго теңегендей кылып көтөрөлү. Менин бир көйгөйүм ушу болчу. Рахмат, анда биз дагы кыргыз футболу келечекте дүйнө чемпиону болот деп тилек кылалы, үмүт кылалы, Эң сонунда бул. Катуу тилекти айттыңыз, жана Гүлзат Мамытбек отук мамлекеттин арасында кошом дегендей айтып салдыңыз. Сиз анда үмүт кылбайсызбы? Жок, үмүт бар. Бирок үмүткө баягы эмелер керек, аракеттер керек. Ошомой аракет жасайлы кыргыздар деп мен ушуну менен бүтүрөйүн. Жок, аскам айтканда жана сиз айтып атпайсызбы? Аракет жасайлы депчи. Сонун идеяда жанагы 100 мен абдан жакты, ушунучу барган жерге айтып жүрөм. 100 курулуш жанагы эмеси бар экен. Ошолор чогулуп турса, эмне үчүн
Айтып атпаймынбы? Ушул мен Мына дагы. турат мынакей, мына айтып элечи, жасагыла деш керек да. Чоң рахмат, ошо жакшы тилек ишке ашсын. Биздин студиянын меймандары Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Аскар Салымбеков, Кичи футбол ассоциациясынын президенти Медет Букуев болду. Кыргыз футболун канткенди биз атаандаштыкка туруштук бере ала тургандай деңгээлге көтөрө алабыз деген жагдайга токтолдук. Көңүл бөлгөн бардык угармандарга ыраазычылык билдирем. Алдыда болсо жаңылыктар бар. Толкунда калыңыз.